Барыңарга салам. Бизге көңүл буруп аягына чейин көрүүгө чакырам. Анткени бүгүнкү иликтөөбүздү силерге башкача форматта тартып, болушунча жеткиликтүү, жалпак тилде айтып бергенге аракет кылабыз. Эсиңерде болсо керек. Эми албетте, кантип эле эсиңерден чыгып кетсин. Баягы Сомо тууралуу далай ызычуу кылып, ал тууралуу өкмөттүн башына чейин жетип, өкмөттөгүлөр мындай компания эми иштебейт. Мындай элдин канын соргон, жылдык үстөгү 600%ке чейин жетип кеткен шумдуктуулар болбош керек деп алар деле таңданган түр көрсөтүшкөн. Бирок дагы деле ошол Сомо компаниясы ишин улантып атат. Мына иштеп атпайбы, тиги жерде ачыптыр, бу жерде ачыптыр, тияктан рекламасын бериптир деп мага салып атасыңар. Эми албетте, аны мага эмнеге салып атасыңар? Мен өкмөт болбосом, мен чечпесем, бийликтегилерге салбайсыңарбы? Бийлик чечпейби, бийлик жаппайбы деп айткым келет. Бирок бийликке үнүңөр жетпей атканын, колуңар жетпей атканын жакшы түшүнөм. Ошон үчүн силердин үнүңөрдү биз жеткизип, бүгүн Сомо тууралуу, алар дагы деле мыйзамсыз иштеп атканы тууралуу далилдер менен, ошодон жабыркаган каармандар менен айтып беребиз. Азыр кеп кезеги мээримде. Ооба, биз азыр Сомодон акча алып, үстөк пайызы өсүп кеткен кезектеги каарманыбызды тарткан бара жатабыз. Анын Сомодон акча алган жолдошу билбейт. Эгер күйөөм билип калса, мени өлтүрөт, үйдөн чоң жаңжал чыгат деп баягы коркуп жатат да. Ошон үчүн биз азыр бул каарманыбыз менен жүзүн көрсөтпөй көчөдөн туруп сүйлөшөбүз. Сезим 38 жашта. Ай күнү жакындап калды. Бул анын 3-чүсү болот. 2 уулу мектеп курагында. Сезим бойгат экенине карабай, улам жарнамаларды карап, жумуш издеп жүрөт. Кандай болсо киреше табышым керек дейт. Бул үчүн коркунучтуу тобокелчиликке барууда. Мындай положение мени эч иш албай атат. Кече акыркы күн иштеп келдим. Күйөөм тапканда бир күндө эле тамакка эле эметип атат да. Азыр эми тиги жумушум бар, сүйлөшүп. Ичимди тартып бир бале алып барыш керек. Боюңда бар экен деп айтпасын. Боюңузда бар экенин билгизбей иштешиңиз керекпи? Антпесе албай коебу? Эртең ишке кирип болсом эле болду деле да. Эмне кылам анан башка? Үйдө отуруп деле жиндүү болуп кетет экенсиң. Сезимдин күйөөсү автоунаалоңдоп иштейт. Карызын билип калса күйөөм аябайт деп ойлойт. Билсе өтүрүп албайм да мен. Өлтүрөт да. Эми ал төлөшүп жардамдашам дейт, аны просто өзүм айткым келбей атат да мен. Мондай суукта иштеп жүрсө анан эмне? Чынында күйөөсүнөн жашыра тургандай Сезим карызды жеке муктаждыгына же шаан шөкөткө алган эмес. Билгиси эле алганда баягы квартираны бул да ооруп калып, ошо квартираны жаап алайын, кредитти жаап алайын деп. Бул сүйлөшүүдөн кийин дээрлик 1 айдан соң Сезим менен кайра байланыштык. Ал Сомонун акчасын дагы деле бере албай атканын айтты. Төрөгөн соң дароо жумушка чыгып, Сомодон кутулсам болот эле дейт. Сомонун карызторуна чалынгандардын дээрлик баардыгынын үйүнө мына ушундай өңгүл-дөңгүл бомба түшкөндөй жол менен барабыз. Алар жыргагандан алышкан жок, шаан шөкөткө коротолу дешкен жок. Алар дары-дармекке акчасы жок, карайлап турган учурда, балдарын бага албай зарыгып турган учурда, кожойкеси келип алып, квартиранын акчасын төлө деп демитип турган учурда айла жоктон алышкан. Айла жоктон. Ошентип аны кайра төлөй албай, анткени үстөк пайыз абдан жогору да. Улам-улам карыз торуна чалдыгып түшө берген. Сомодон акча алгандар шаардын четиндеги жаңы конуштарда, алыскы айыл аймактарында жашагандар, жумушсуздар, жалгыз бой энелер, улгайган апалар. Азыркы тарта турган каарманыбыз дындагы тарыхы абдан зээндиге айтат. Ал Майрам апа Кыргызстандагы миңдеген пенсионерлер, энелер сыяктуу эле алган пенсиясы эчтекеге жетпейт. Ошол эле Кыргызстандагы миңдеген энелер сыяктуу эле өзүнүн кызына боор толгоп, анын муктаждыгын жабам деп алып бере калган экен. Тууган уруктан, уда сөөктөн уялып, Майрам апа дагы жүзүн көрсөтүүдөн тартынды. Ошон үчүн биз жүзүн көрсөтпөйбүз, жана албетте атын дагы өзгөртүп беребиз.
Сомон ошол бир акча керек болуп калып, мына кызымга алып берип койгом да. Ооба, кызым алып берип койгом. Анан үй салып атабыз, анан акча тапканда төлөп беребиз, мынтебиз, антебиз деп атып, уже 1 жыл болуп калды да алып бергениме. Анан кийин өзүм төлөй берип чындыгы эме болуп кетти да мага да. Суукта оорудум өзүм. Эме болуп панкреатит болуп ооруйм да, аябай катуу ооруйм. Ошол кезде да бир ала калган болчубуз. Анан иштей албай калдым да, өйдө ылдый кыймылдай албай калам. Ал ооруган кезде. Анан азыр иштебей калдым да, кызым өзү эле иштеп атат. Ал иштеген кезде мисалы жумасына такыр жок дегенде 7-8 миң акча алчу элем. Анан ашыкча эметпей, баягы чогултуп жыйнап коюп, анан төгүп коет элем да. Анан азыр чындыгында оору келип калды. Майрам апа сомодон алгач 15 000 сом алган. Анан реклама аны дагы алыңыз деп кызыктырып отуруп, улам сайын алып отуруп, дагы 15 000 сом алат. Ошондо жалпы карызы 30 000 сом болгон. Майрам апа бул акчадан кутула берейин деп орто жолдон 12 000 сом төлөгөн. Бирок ал бул суммадан кемиген эмес. Тескерисинче 47 000 сомго көбөйгөн. Азыр сомо бул акчаны бер деп күнү-түнү SMS жазып, телефон чалып, Майрам апанын түн уйкусун бузуп жатат. Сомо жарнамасында карызды оп-оңой 15 мүнөт төлөп берем деп мактанат, бирок ошол жарнамасында эч кандай маалымат, жогору пайыздар тууралуу, пеня тууралуу бербейт. Ушул акчага муктаж болуп турган адам карызды алгандан кийин гана аны түшүнөт. Анысы аз келгенсип, карызды бере албай калсаң, кара тизмеге түшүп, башка банктардан кредит ала албай каласың. Бул тууралуу мен айткан жокмун, бул тууралуу биз менен байланышып, бир банктын кредит бөлүмүнүн башчысы бизге анонимдүү түрдө муну айтып берди. Бизге мисалы бир күндө 20дай киши келет кредит алганы. Ошолордун бир 15 кишисинде сомодон алган кредиттер бар да. Ошондо бир айда эсептегиле, бир айда бир 4-5 кишинин келгени ошо өйүндө ошо сомо кейжи проблема болот да баарына. Алардын баарында кандай маселе, аларда кара тизмеге түшүп калышкан да, Бүт баары кара тизмеге түшүп калган, анткени сомо кейжи аз эле сумма берип баштайт экен да. Мисалы 3 000 сомдон эле берет экен, 4 000ден, 5 000ден берет экен. Ошонун үчүн да 3 000 сом үчүн да түшүп калган клиенттер көп да кара тизмегечи. Мурун жакшы алып жүрүп, кредит жакшы алып, жакшы төлөп жаап жүргөн клиенттер ошо сомодон же специалисттер толук маалымат берген эмес, ошо кара тизмеге түшүп каласыңар мындай деп айткан эмес да. Подробно договорлору жок. Клиентке мындай эле алып эле ломбард сатып, анан төлөбөй жүргөндөр бар да. Бул сомо баштагыдай эле 1000 сомдон 49 500 сомго чейин берет экен. Бир айга чейин. Эгерде 1000 сом алгандар аз болсо керек, 10 000 сом ала турган болсоң, орточо бир айдан кийин 12 900 сом же болсо 2900 сом кош бересиң. Эгерде 40 000 сом ала турган болсоң, 40 000 сом ала турган болсоң, бир айдан кийин 51 600 сом кош бересиң да. Башкача айтканда 11 600 сомду бир айдан кийин төлөп бергенге аргасың. Анан албетте мынча акчасы жок болуп калса, пениялары кетет, штрафтары кетет дегендей. Муну ошентип анан үстөккө болсо карызга батып атышпайбы? Бул проценти мурда 49,5% болчу. Жылына эсептегенде 600%ке чейин тээп кетет эле. Азыр булар азайтылыш болгону менен азыр деле 29% айына болуп атат. Бул жылына көбөйткөндө канча болот экен арген? Жылына көбөйткөндө 348% болот экен. 348% болот экен. Мунун өзү эле улуттук банк койгон ченден жок дегенде 10 эседен көп жогору. Анткени улуттук банк үстөк пайыздар жылына 31%тен жогору болбош керек деп эсептейт. Эми элестеткиле, айына 29%, жылына 348% үстөк менен займ алгандар 100 000ден ашат экен. Муну ошол сомонун азыркы директору Нуртилек Алимжанов деген жигит интервью берип айтып атат.
интервью берип, булар түрдүү жактарга өздөрүн пиар кылып, иликтөөчү журналисттерди мындай жаман көрсөтүп кардарларына, алар туура эмес айтып атат, мындай кылып атат, биздики туура деп өкмөттүн дагы баягы буга чейинки берген жоопторун четке кагышып, өздөрүнчө эч кимди тоотпой атышат. Булар деген медиаларга өздөрүн пиарлап атышат. Супер KG, 24 KG, жада калса мамлекеттик эркин тоо гезитине чейин интервью берип, өздөрүн актап мындай чыгып атышат. Андан сырткары айрым баягы өзүн звездамын дегендер дагы буларды соц тармактарда рекламалап чыккан. Андан сырткары башка жактарда дагы рекламалары жайнап турат, иши кылып. Эл көп барган жерлерде, эл көп көргөн маалымат мейкиндиктеринде бар өздөрүн таанытып, улам-улам кардарларын көбөйтүп атат. Улам-улам кардарларын көбөйтүп атат. Ал эми булардын ишмердиги боюнча биз былтыр иликтөө жүргүзгөндө Госфиннадзор мыйзамсыз, булар лицензияны ломбардка алды деп чыккан. Чынында ломбард катары иш жүргүзбөйт да, туурабы? Эч кандай ломбардка окшошпойт, анткени ломбардтын кандай иштерин биз баарыбыз билебиз. Мисалы, менде телефон бар, бунун баасы 10 000 сом болсо, ломбард мага 5 000 сом берип туруп бул телефонду алат. Эгерде мен муну бере албай калсам, ломбард бул телефонду алып коет. Бирок ломбард сомодо андай эмес. Алар айтып атышат, биз ошол жанагы электрондук капчыкты күрөө катары алып атабыз деп. Бирок анын ичинде акча жок болсо кантип алмак эле аны? Башкача айтканда, сомо эч кандай телефонду, шакекти, машинени, үй-пүй, наркотик эчтеке албайт. Ага болгону паспорттук маалыматыңды көрсөтөсүң. Ошол паспорттук маалыматыңды алат дагы. Анан кийин күндүр түндүр карызын доолап, мындайча айтканда, маалыматтык террорун жүргүзүп баштайт. Бүгүнкү күндө андай иш-аракеттер дагы болуп атат. Биз ушинтип иликтеп чыккандан кийин абдан чоң резонанс жаралган. Госфиннадзор улам-улам жыйындарды куруп, сомо мыйзамсыз иштеп атат деп лицензиясын 3 айга токтоткон болчу. Анан кийин сомодон карыз алган адамдар процентин, анан пениясын төлөбөсүн, алган гана суммасын кайтарып берсин, анан алар КИБШНин кара тизмесинен чыксын деп чечим кабыл алган болчу. Сомонун маселеси бийликтин бийик бутагына чейин жетип, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мындай компания вообще иштебеш керек деп айткан болчу. Мына көрсөңөр өзүңөр деле. Моментальный карыз берүү, Сомо KG деген. Кошумча биз жаптырганбыз. Улук саат жок, эч ким дагы бир жолу кайрылып кетейин. Анда ушуга улук сааты жок, мен көңүл бурабыз. Бүгүн дагы тапшырма берип, кыргыз жарандарын ушундай нерселерге көп алданбоосун суранып кетет элем да. Сомо жогорудагы мыйзам бузуулар жана чиновниктердин жабылат дегенине карабастан ишин мурдагыдай эле улантып, кулачын мурдагыдан дагы 2 эсеге жайылтып иштеп жатат. Акылбек Жапаровдун пресс жыйындан кийин Сомонун филиалдары 2 эсеге көбөйгөн. Бул элиңди дагы, мыйзамыңды дагы, анын үстүнөн көзөмөлдөөн бийлигиңди дагы уруп ойнобойм дегендик эмеспи? Бийлик силер бир нерсе дейсиңерби? Анын ичинен аймактарга да басым жасалып жатат. Буга кандайча жол берилди, биз азыр Финнадзордун өзүнөн барып сурайбыз. Андыктан биздин өзүбүздүн милдеттерибизге ылайык биз 3 айлык мөөнөткө токтотуп, 3 айлык мөөнөттөн кийин бул компания тарабынан биз Финнадзор койгон жана арызда коюлган маселелерди биз карап бүттүк. Биз карап атабыз жана чечип атабыз. Ошонун негизинде бизди текшерип, ошонун тастыктап берип, бизге кайра уруксат бериңиздер дегенде бизден текшерүү пландан тышкары текшерүү, контрольный текшерүү жүргүзүлүп, буга чейинки келген арыздар боюнча мазмундарынан маселелерин чечкиндерин көрүп, жана чечилип жаткандарын көрүп, мындан аркы ишмердүүлүгүнө лицензиясын улантууга Финнадзор уруксатын берген. Албетте биз Сомо компаниясынын позициясын чагылдыруу үчүн аларды аябай издедик. Офисине бардык, колл-центрге чалдык, жада калса директору Нуртелек Алимжановдун жеке номерин таап алып ага дагы чалдык. Мына укуңуз. Ну, Арген, мы же можем, в принципе, в письменной форме это озвучить и так далее. Вы можете это все осветить. Хорошо. Если вы хотите в письменной форме, то, пожалуйста, ответьте быстрее. Мы вам дополнительные вопросы еще отправим, хорошо? Вы по вашим вопросам направьте, мы постараемся в скорейшее время вам ответить. Бул сүйлөшүүдөн кийин 2 жумадан ашык убакыт өттү, эч кандай жооп келген жок. Андан тышкары
Нуртирек Алимжанов Эркин Того берген интервьюсунда былтыр ноябрда 14 000 ишти Орусиялык коллектордук компанияга тапшырганбыз деп айтып берди. Коллектордук компания деген эмне? Булар карызды доолашат. Сотко беришет, коркутушат, иш кылып жанагы карызды өндүрүп алыш керек болот. Биз бул компанияны таптык. Анын аталышы LR технология экен. Ал Богомолов Максим аттуу кишиге тийиштүү. Бул адам Орусияда абдан атактуу карыз доолагычы экен. Ошолукта да компаниясы бар экен. Биз бул компания менен дагы байланыштык. На оңуз. Наше руководство никакое вам интервью дать не сможет. Но вы в курсе о том, что Сома в свое время вот эти все кредиты незаконно выдавала? Я этого не знаю. Я не сотрудник СОМа, я этими вопросами не занимаюсь в АСВ, поэтому я этого не знаю. Но я их передала, я руководству передала, что вы хотите сказать. Никаких комментариев мы давать не будем, так как руководство сидит не в Кыргызстане, а в России, поэтому в любом случае никто вам ничего не сможет сказать. Сомо бул латвиялык мультимиллионердин бизнеси. Эгерде адам займ алып аны төлөсө, ал ушул мультимиллионерди байытып аткан болот. Эгерде карызды төлөй албай калсаң, Орусиялык компания келип коркутуп, сотко берип, карызды доолайт. Байкадыңарбы? Бир чет өлкөлүк компания келип, кыргыздарды карызга батырып атса, экинчиси келип алып, коркутуп, сотко берип атат. Жанатан бери жарандардын өздөрүнө, алардын капчыгына байланышкан, акчага байланышкан маселени айтып бердик. Эми бул жерде мамлекеттин, улуттун коопсуздугуна байланыштуу дагы бир маселе турат. Жарандардын персоналдык жеке маалыматын коргогон Глейген агенттик бар. Ал агенттиктин ичинде атайын реестр бар. Айдоочулук күбөлүк, паспорт, ушул сыяктуу жарандардын документтери, жеке маалыматтары менен иштеген компаниялар ошол реестрге киргизилген. Жана жеке маалыматтарды бирге кылып турган болсо, алар мыйзам алдында жооп берет. Бирок Сомо бул реестрге киргизилген эмес. Ошого карабастан 100 000ден ашуун адамдын паспорттук маалыматын, тактап айтканда, алардын аты жөнүн, фамилиясын, кайда жашаарын жана башкаларынын баардыгын билет. Бирок жоопкерчилиги жок. Улуттук коопсуздук деген мына ушунда. Улуттук коопсуздукка шек туулуп атат деген мына ушунда. Биз мамлекетпизби? Же көрүнгөн бир чет өлкөлүк келип алып, биздин элдин жеке маалыматтарын ары бери каалагандай калчай береби? Мына ушундай чоң маселеге тетиги ак үйбү, сары үйбү ошол жерде отургандар качан жооп берет?